Assalamu алейкум, кандай ұстаз дейт? Мен жаш кезимде ала качып кеткен, мени деңиз. Неке кыйылып жатканда макул болгон эмесмин. Менин ордума жолдошум макул деп койгон. 3 жыл жашап ажырашып кеттик, 4 жыл жүрүп башкага турмушка чыктым. Жаш болуп талак не экенин билбей талак деле сурабаптырмын. Көп жыл өтүп динге келип талак бер деп телефон аркылуу издеп жазсам мурун берип койгом. Ал сөздү дейт, талак түштү де. Ооба. Мурун берип койгом десем, сиз ажырашып кетипсиз, ажырашып кеткенде ал үмүтүңүздү да талак бердим деп такташ керек. Өткөн чакта айтса, ал талак түшөт. Талак түшкөндөн кийин этеккириңиз келсе, туугандар, угармандар улуу сөздү уят жок. 3 этеккир келип тазарган соң сиз башка бир күйөөгө чыкканга адалсыз. Анан этеккир келбей баягындай 55 жаш, 60 жашка өтүп кетсеңиз 3 ай болуш керек. Боюнда бар болсо төрөсү менен баланы аман эсен төрөп эне атаныш менен дароо иддасы бүтө турган мөөнөт бүтүп калат, турмушка чыкканга болот. Анан экинчиден баягы нике кыйылып атканда молдеке жакшылап сураш керек. Бул эркектин үнүбү, аялдын үнүбү бүт тууралаш керек. Мен бир нерсени эскере кетейин. Кечинде Раматылык Чубак устазды негедир эстеп, видеолорун толуктап көрүп, анан Аким Ажы Эргешев деген бар экен, Чубак устаздын адвокаты болгон. Ошо кишинин видеосун угуп бир топ бир саам койго чөгүлүп тим бир окума чейин уктай албадым чынын айтсам. Анткени ал жерде шунчалык бир акыйкаттар айтылыптыр. Бир жерин эскерейин, Чубак устаз элге күлүп айтып тамашаласа эле эл устаздын жашоосу күлгүн деп ойлочу. Устаз элге күлүп аркасынан ыйлаган күндөр көп болгон дейт. Эмне деген оор сыноолор башынан өткөн, бирок бирөөнө да даттанган эмес, аалымдарга сыноо келип турган, бул ошонун бир учкуну деп гана эскерген экен да, кайра насыл алабыз. Анан ошол эмнеге мен айтып атам? Ошол Раматылык Чубак устазыбыз муфти болуп турганда бизге шакирттерин ушуну айттыра: балдар, Шейх Мухаммад Кодри Башанын Ал-Ахкаму Шар'ия фил Ахвали Шахсия нике маселесинде жуучулуктан баштап баш кошуп адал нике менен кайтыш болуп артындагы мурасын бөлгөнгө чейин жалпы нике үй бүлө маселесинде ушул китепти кыргызча которобуз дейт. Мен муну которуп атам. Которгондой муфтияттан өткөрөбүз. Анан бүткүл 7 областтагы молдолорду ушунун кыргызчасынан арабчасы кат сабаты болбосо, жарап жүрүбүз, ушундан экзамен өткөрүп туруп анан нике кыйгандай кылабыз деген ой максаты бар эле. А болбосо мына ушундай мүчүлүктөр чыга берет чындап эле. Өтөн өзгөчө нике кыюуда ар бир молдо эле нике кыйбастан квалификация даражасы жогору баардык нерсени иликтеп тактап, эртең калыңды бычып туура, талакты эскертип, башынан ошол туура үгүт насаат кыла турган нерсеге биз кадамдарга келишибиз керек. Балким муфтиятта кылынып аткандыр, бирок буга дагы тыкыр карап, астейдил мамиле, салкын мамиле жасабаш керек. Бул оңой олтон иш эмес. Көрдүңүзбү? Айтор талакты берген деп айтса талак түштү ооба.